Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар. Уруксат берсеңиздер, 4 май 2020 жылга карата COVID-19 боюнча статистикалык маалыматка токтоло кетсем. Бир сутка ичинде жалпысынан 11 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Анын ичинен Бишкек шаарынан 7 бейтап, Нарын облусунан 4 бейтап чыгарылды. Кайталанып алынган анализдердин баардыгы терс. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 575 бейтап айыгып ооруканалардан чыгарылды. 2020 жылдын 4 майына карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 35 учуру катталды. Анын ичинен Бишкек шаарында 26 учур, Жалал Абад облусунда 5, Нарын облусунда 1, Чүй облусунда 2, Баткен облусунда 1 учур. Бүгүн 4 майга карата Кыргызстанда дагы 35 адамдын анализинен коронавирус инфекциясы аныкталды. Бул тууралуу эртең мененки онлайн маалымат жыйында коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Ахматова билдирди. Анын айтымында жаңы учурлар Бишкек шаарында, Чүй, Баткен, Жалал Абад, Нарын облустарында катталды. Муну менен Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын жалпы саны 830 адамга жетти. Акыркы суткада 11 бейтап сакайып ооруканадан чыгарылды. Жаңы катталган бейтаптар Бишкек шаарында 26, Баткен облусунда 1, Жалал Абад облусунда 5, Чүй облусунда 2, Нарын облусунда 1. Бир сутка ичинде 11 бейтап ооруканадан айыгып чыкты. Бишкек шаарында 7, Нарын облусунда 4. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 575 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Бир сутка ичинде 9 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алган. Жалал Абад облусунда 2, Бишкек шаарында 6, Нарын облусунда 1. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 216 учур катталды. Алардын ичинен 139 мед кызматкер стационарлардан айыгып чыккан. Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы 830 учуру катталды. Анын ичинде Жалал Абад облусунда 123, Ош облусунда 169, Ош шаарында 113, Чүй облусунда 72, Бишкек шаарында 231, Баткен облусунда 14, Нарын облусунда 98, Ысык Көл облусунда 10. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин саны 9 түздү. Алардын ичинен 6 Бишкек шаарында жана Нарын облусунда 1, Жалал Абад облусунда 2 медициналык кызматкер. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 216 учур катталды. Айыгып чыккан медициналык кызматкерлердин саны 139 түздү. Жалпы катталган COVID-19 учурларынын ичинен 443 адам аял, 387 эркек. Ал эми жаңы катталган учурларда 17 аял, 18 эркек адам. COVID-19 инфекциясынын катталган учурларын жаш өзгөчөлүгүнө жараша бөлүштүрүп келсек, 15 жашка чейинки балдар 113, анын ичинде 1 жашка чейинки 6, 16 жаштан 19 жашка чейинки адамдар 24, 20 жаштан 35 жашка чейин 242, 35 жаштан 55 жашка чейин 284, ал эми 55 жаштан жана андан жогору 167 адам. Республиканын стационарларында дарыланып жаткан бейтаптардын саны 245 түздү. Анын ичинен оор абалда 13 бейтап, алардын 6-оосу жандандыруу бөлүмдөрүндө дарыланып жатат. Орточо оор абалда 47 бейтап жана канааттандырарлык абалда 185. Республиканын стационарлардан дарыланып чыккан бейтаптардын саны 575 түздү. Каза болгондор 10. Республиканын лабораторияларына изилдөөгө келип түшкөн үлгүлөрдүн саны 5 февраль 2020 жылдан баштап 57109 түздү. COVID-19 лабораториялык жактан тастыкталган оорулар менен байланышта болгон жактардын саны 3545 адамды түздү. Белгилеп кетүүчү нерсе, байланышта болгондордун саны эпидемиологиялык изилдөөлөрдүн жүрүшүндө өзгөрүшү ыктымал.
Ал эми республика боюнча обсервация жаткан адамдардын жалпы саны 908 түздү. Рахмат, эми суроолорго өтсөк. Айнура Бектургановна, думаю, вопрос вам. Сколько всего силовиков на сегодня с подтвержденным диагнозом COVID-19? Сколько из них выписано и кто в каком состоянии находится? В настоящее время сотрудников силовых структур было зарегистрировано 20 случаев COVID-19. И половина из них находились на лечении в Республиканской клинико-инфекционной больнице и были выписаны в удовлетворительном состоянии. 10 находятся на лечении также в Республиканской клинико-инфекционной больнице. Но вчера вечером, к вечеру, поступило еще 7 сотрудников силовых структур, которые также поступили на лечение в Республиканскую клинико-инфекционную больницу. Рахмат. Кийинки суроо, Кыргызстанга башка өлкөлөрдөн чартердик каттамдар уюштурулуп жатат, анан биздин мекендештерибиз мекенине кайтып жатат. Ошол кайтып келген кыргызстандыктардын арасында коронавирусу тастыкталган учурлар барбы? Маселен, кечээ Дубайдан да бир рейс учуп келди. Ооба, 17 апрелден баштап Кыргызстанга 5 чартердик рейстер уюшулган. Ал чартердик рейстер менен 1117 пассажирлер келген бизге Кыргызстанга. Ал келген пассажирлердин бардыгы ПЦР методу менен анализ алынган. Алардын бардыгынан, алардын ичинен, ошол рейстердин бардыгынын ичинен пассажирлердин арасынан 5 учур COVID-19 тастыкталган. Бул Анкара, Стамбул, Бишкек рейси келген, Новосибирск, Бишкек рейси келген, Екатеринбург, Бишкек рейси келген. Биз айтканбыз, бир жаран ошол Жалал Абад облусунун жараны кечээ каза тапкан, анын ичинен Стамбул, Бишкек рейси, Дубай, Бишкек рейси, ушул рейстер, чартердик рейстер уюштурулуп келинген. Бул жарандардын бардыгы бир сыйра ПЦР анализи алынып, андан сырткары мына экинчи ПЦР анализин убактысы келгендер экинчи ПЦР анализин алып, убактысы келгендер экинчи ПЦР алуусун күтүп жатышат. Рахмат. И последний вопрос. Сообщается, что женщина, скончавшаяся от коронавируса 2 мая, прилетела из Екатеринбурга. Сколько человек были с ней в контакте? Есть ли среди пассажиров этого рейса еще и другие с положительным результатом? Ооба, биз өзүңүзлөргө белгилүү болгондой 28 апрель күнү азыр белгилеп кеткендей Екатеринбург, Бишкек чартердик рейс келген. Анын ичинде бир жарандын COVID-19 ПЦР анализи тастыкталган. Ал рейс менен 157 жаран келген. Ал жарандардын бардыгынан ПЦР анализи алынган, биринчи жолку ПЦР анализи алынган. Ал жаран менен 6 контакт, биринчи 6 контакт белгиленген. Андан сырткары Саламаттык сактоо министрлигинин алгоритмине ылайык ошол келген 157 жарандын баары экинчи жолку ПЦР анализин күтүп жатышат. Ошол 157 Екатеринбург, Бишкек рейси менен келген 157 жарандын ичинен бир гана жарандын ПЦР анализи тастыкталган. Рахмат. Калгандарыныкы терс анализдери тастыкталган. Рахмат. Эми саламаттык сактоо уюмдарынын кызматкерлеринин кепилденген компенсациялык кепилдиктери тууралуу маалымат алсак, Азамат Бердиалиевич, сөз сизде. Микрофонду күйгүзүп аласызбы? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, саламатсыздарбы, урматтуу мени алуучунун угуучулары. Силерге саламаттык сактоо мекемелеринде иштегендердин төлөмдөрү боюнча компенсациялык төлөмдөр жөнүндөгү маалыматты кыска берип кетерсиздер. Рухсат этиңиздер. Өлкөдө COVID-19 коронавирус инфекциясынын
жайылуусунун улам өзгөчө кырдаал, андан соң өзгөчө абал режимине киргизилди. Муну менен бардык чарбачылык ишмерлер токтотулду. Ушундай шартта саламаттык сактоо уюмдарынын штаттык режимде иштеп жатты. Мында тобокелдик топторунун айрым кызматкерлер, кош бойлуу аялдар, пенсионерлер, өнөкөт оорулары барлар үйлөрүнө кое берилип иштеген жок. Бул кызматкерлерге төлөмдөрдү камсыздоо үчүн Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 170 беренесинин негизинде Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2020 жылдын 27 апрелинде номер 148 саламаттык сактоо уюмдары кызматкерлеринин өзгөчө абал кырдаал режиминин шарттарында эмгек акынын төлөө маселелери жөнүндө буйругу кабыл алынган. Кийинчерээк аталган Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн буйругун аткаруу үчүн Кыргыз Республикасы Саламаттык сактоо министрлиги 2020 жылдын 27 апрелинде 263 буйругу чыгарылды. Анда эмгек ченемдерди кызматтык милдеттерин аткарбай калган саламаттык сактоо уюмдарынын кызматкерлерине жана башка жумушчуларына төмөнкү төлөмдөр каралды. Кепилденген эмгек акысы негизги иштеген жеринен бир ставкадан көп эмес өлчөмдө төлөмдөр. Индикаторлордун жана КТУнун негизинде иш баалоонун натыйжалары боюнча төлөмдөрдү Кыргыз Республикасы саламаттык сактоо кызматкерлеринин эмгек төлөө жөнүндө Кыргыз Республикасынын 2011 жылдын 26 майындагы 246 токтому менен бекитилген жобосу негизинде төлөнсүн. Чегирилген эмгек өргүлөр жана убактылуу эмгекке жарамсыздык баракчалары боюнча төлөмдөр, ошондой эле эсептөөлөрдү жүргүзүү үчүн негиз чыккан учурларда башка төлөмдөр. Эмгек кодексинин 170 беренесин эске алганда жумуш берүүчүгө жана жумушчуга көз каранды болгон себептерге байланыштуу эмгек ченемин кызматтык милдетин аткарбай калган учурда жумушчуга тарифтик ставкасынын маянасын 3/2 бөлүгүнөн кем эмес өлчөмү сакталат. Саламаттык сактоо кызматкерлеринин эмгегин төлөө Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 26 май 2011 жылдын 246 токтому негизинде Кыргыз Республикасы саламаттык сактоо кызматкерлеринин эмгек төлөө жөнүндө жобонун бекитилүү тууралуу токтом менен жөнгө салынган. Ошондой эле индикаторлордун жана КТУнун негизинде эмгек баалоонун натыйжасында төлөнүүчү төлөмдөр Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жогоруда аталган токтомуна ылайык төлөнөт. Анда КТУ ар бир жумушчунун эмгектик салымын баалоонун сунушталган көрсөткүчтөрү боюнча аныкталган деп айтылган. Саламаттык сактоо уюмунун жалпы ишмерлик натыйжасына ар бир жумушчунун эмгектик салымын баалоонун сунушталган көрсөткүчтөрү Кыргыз Республикасы Саламаттык сактоо министрлигинин буйругу менен бекитилет. Ар бир жумушчунун эмгектик салымын баалоонун сунушталган көрсөткүчтөрүнүн негизинде ар бир жумушчунун эмгектик салымын баалоо көрсөткүчтөрү иштелип чыгат. Өз кезегинде эмгекке катышуу коэффициенти жалпы ишмерлик жыйынтыгына ар бир жумушчунун эмгектик салымын жалпыланган сапаттык жана сандык баалоо болуп саналат. Бул жааматтык эмгекке төлөөдө колдонулат. Андан кийинкиси өзгөчө абал жана өзгөчө кырдаал режиминин шарттарында саламаттык сактоо системасындагы мамлекеттик кызматкерлерге эмгек акыны төлөө максатында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2020 жылдын 27 апрелинде 147 буйругу кабыл алынган. Анда аралыкта иштеген кызматкерлерге кызматтык маянасы класстык чинине жана иштеген жылдарына илимий даражасына жана бийик тоолуу алыс айылдарда иштегени үчүн кошумча төлөмдөрдү кошуп берүү каралган. Буга жараша Кыргыз Республикасы Саламаттык сактоо министрлиги 2020 жылдын 29 апрелинде 273 буйругу чыгарылды. Өзгөчө абал кырдаал карантин жана согуштук аракеттер шарттарында ишке тартылган жана кесиптик милдеттерин аткарган медициналык жана башка кызматкерлерге өмүрүнө жана ден соолугуна келтирилген залалlardan компенсация төлөөнү камсыздоо боюнча бүгүнкү күндө башкача айтканда 2020 жылдын 2 майында Кыргыз Республикасынын өкмөтү жогоруда белгилеген кызматкерлерге өмүрүнө жана ден соолугуна келтирилген залалlardan компенсация төлөп берүү тартиби жөнүндө токтом кабыл алды. Аталган тартип Кыргыз Республикасы Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Аида Исмаилованын тапшырмасы негизинде иштелип чыккан.
Бул документ COVID-19 коронавирус инфекциясынын жугузган саламаттык сактоо уюмдарынын кызматкерлерине төлөмдөрдү берүүгө мүмкүндүк бермекчи. Муну менен аталган тартипте төмөнкүдө компенсация негиздери белгиленген. Биринчиси, инфекциялык оору менен ооруп калгандарга 1000 эсептик көрсөткүч менен кем эмес өлчөмдө Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн өзүнчө чечими менен бекитилет. Экинчиси, биринчи топтогу майыпта болгондорго ээлеген кызматы боюнча 10 жылдык маяна, экинчи топтогу майып болгондорго ээлеген кызматы боюнча 8 жылдык маяна, үчүнчү топтогу майып болгондорго ээлеген кызматы боюнча 5 жылдык маяна. Үчүнчүсү, жарадар болгондорго, жарат контузия алгандарга ээлеген кызматы боюнча 10-дон 20 эсеге чейинки маянасы өлчөмдөрү бир жолу берилүүчү акчалай жөлөк пул төлөнөт. Төртүнчүсү, каза болгон кызматкерлердин үй бүлөлөрүнө Кыргыз Республикасынын өзүнчө чечими менен аныктала турган 5000ден кем эмес эсептик көрсөткүч өлчөмүндө компенсациялар төлөнөт. Жогоруда аталган кызматкерлерге толук көз каранды болгон же аларга туруктуу жана негизги жалгыз жашоо тиричилик булагы болуп эсептелген үй бүлө мүчөлөрүнө кызматкерлердин акыркы ээлеп турган кызматы боюнча 20 жылдык маянасы өлчөмүндөгү компенсация кошумча алышат. Төртүнчү, оору очокторунун аймактарында иштеген медициналык кызматкерлерге дем берүү максатында эпидемия очокторуна жана аларга теңдеш аймактарга инфекциялык ооруларды козгогучтарды жугузуу тобокелдигиндеги иштерде иштеген адамдарга компенсациялык төлөмдөрдү төлөө механизмдери иштелип чыкты. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 3 апрель 2020 жылы номер 194 эпидемиялардын алдын ала алуу жана күрөшүү иш чаралары жүргүзүүгө келип түшкөн каражаттар сарптоо тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу токтомдун демилгеленип бекитилди. 2020 жылдын 22 мартынан тартып анда компенсациялык төлөмдөр Кыргыз Республикасынын тиешелүү жылга карата республикалык бюджет жана божомолдору жөнүндө мыйзам менен аныктала турган минималдуу эмгек акыдан эсептелинет. Бешинчиси, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жогоруда аталган токтомунун ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги 8 апрель 2020 жылы 224 коронавирус боюнча эпидемияларга каршы иштерди жүргүзүү мезгилинде эмгекти, иш сапардык чыгымдар жана кууучу майлар материалдар чыгымдары төлөө каражаттар сарптоо жөнүндө буйругу чыгарылды. Рахмат.